Атайын ген план менен жаңыдан түптөлүп жаткан чек арадагы Капчыгай айылында үйлөрдүн курулушу дээрлик аяктап, тургундар четинен көчүп келип, жай турмуш өз нугуна түшүүдө. Ал арада айылга электр энергиясы тартылып, ички жолдорго асфальт төшөлүүдө. Айыл элинин айтымында мамлекеттин бул аракети чек арада жашаган элге чоң колдоо. Мен өзüm 87'ge kirip atam, 87 yıldan beri asfalt körбөгөн, tov taşlar жүрүp келдим эле. Mana үйümün arkası kökmük asfalt. Şu hükümetçe min marat var rahmat aytam. Bizden öksüğüsün, buzulmasın, önsün de hükümetimiz. Ya prezidentten beri Kırgızistan'ın adamı şu aksa yediğe birer dur salm koşup atadi. Mana bizim murdağı ötken prezidentlerin doğruda murdağı ötken Sayızdın doğruda körügen yoldardı biz mana ahırda mana biz körüp atabız mana. Капчыгай айылынын абкалы азыр өзгөрүү жакшы. Мурда энди эски үйлөр эле да. Азыр мына жолдор жакшы план менен түшүп жакшы болуп атат. Водопровод келип ар бир үйгө сууларды киргизип берип атат. Жолдорубуздун ошо эшиктин алдыга чейин асфальт басып беребиз деп атат. Ушул иштер ийгиликке жетсе биздин элибиз үчүн жакшы болот деп ойлойм да. Акыркы чек ара окуясында Баткен районунун Капчыгай, Достук айылдары эң оор жабыркаган. Мындан улам өлкө башчысынын тапшырмасы менен 2 айыл жаңыдан атайын ген пландын негизинде түптөлө турган болгон. Мына ошол багыттын алкагында Капчыгай айылынын ички жолдору кеңейтилип, инфраструктурасы жакшырды. Эми азыр элдер бардыгы көчүп келип атат. Мына ресторан электр мамычалар отургузуп, светтер тартылып бүттү. Буюрса 1 айдын тегерегиде бардык жумуштар аткарылып бүтүп, ар бир үйдүн короолоруна таза суу кирип, жолдорубуз мындай асфальттанып, тротуарлар менен жөө жүрүүчү эмелер менен бардыгы бүтүп атат. Анан лотоктор коюлуп, арыктын ордуна лотоктор басылып, озеленение болуп, дарактар, арча, карагайлар тигилип, бардыгы генералдык пландын негизинде аткарылып жатат. Узундугу 3 чакырым, туурасы 6 метр, асфальттын калыңдыгы 6 сантиметр болгон бул жолго капиталдык салымдар беренесинен жалпы 64 миллион сом каралган. Учурда жолдун 1 чакырымдан ашуунуна асфальт төшөлүп, жол четиндеги тосмолор орнотулууда. 1,5 метрден тротуар каралган. Жакынкы убакытта ошону аткаруу жумуштарыны баштайбыз. Капчыгай айылынын ички жолдоруну калыбына келтирүү, парапеттерди оңдоп түзөө жумуштарын аткарып атабыз. Мосттун кармачуу бөлүгүнү оңдоп түзөө жумуштарын да аткарып атабыз. Андан башка асфальт бетон катманын төшөө үчүн калган 2 чакырымды шагыл төшөп асфальтка даярдап атабыз. Капчыгайга уда Достук айылы да атайын ген пландын негизинде жаңыдан түптөлөт. Учурда үйлөрдүн курулушу дээрлик аяктап, жакында мында дагы айылдын ички көчөлөрү кеңейтилип, жарыктандыруу орнотуу, тротуар салуу өңдөө иштери башталат.